Саламатсыңарбы балдар? Баарыбыз математика сабагына даяр болгон болсок, анда дептерибизди ачып, буга чейинки берилген үй тапшырманы салыштырып текшерип алалы. Эгерде силердин дагы туюнтмаңар төмөндөгүдөй чыккан болсо, анда азаматсыңар. Кимде-ким катасы болгон болсо, оңдоп коюуну унутпагыла. Кийинки тапшырмаларды аткарганда ал каталарды кетирбегенге аракет жасагыла. Бул туюнтмалардын маанилерин дагы салыштырабыз. Катасыз иштегенге аракет жасагыла балдар. Анда бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты бүгүн биз бөлүүнүн касиети менен таанышабыз, бирдей сандарды бөлүүнү үйрөнөбүз, кошуу менен кемитүүнүн байланышын билебиз жана бүгүнкү сабакта алган билимдерибизди турмушта колдонууга үйрөнөбүз балдар. Анда дептерибизди ачып бүгүнкү число менен теманы жазабыз. Номер 667-ни мен силерге окуп түшүндүрүп берейин. Класстагы 25 окуучуга 25 китеп таратылды. Ар бир окуучу канча китеп алган? Бул маселе бөлүү амалы менен чыгат. Эмне үчүн? Себеби таратылды дегенди биз бөлүштүрүлдү деп түшүнсөк болот. 25 китепти 25 окуучуга бөлүштүргөндө ар бир окуучу бирден гана китеп алган болот. Себеби муну биз тегерекчелердин жардамы менен иштегенде дагы 25 тегерекчени 25 сапка бөлүштүргөндө ар бир сапта бирден гана тегерекче болот. Демек балдар, 25 менен 25-тин тийиндиси 1-ге барабар. Төмөндөгү бөлүүнүн биринчи касиетин эсибизге сактайлы. Бирдей сандардын тийиндиси 1 болот. Башкача айтканда, окшош сандардын тийиндиси 1-ге барабар болот. Бул эрежени жаттап алабыз. Кийинки башка туюнтмаларды иштегенде бизге жардамга келет. Анда дептерибизге номер 668-ди жазабыз дагы, төмөндөгү берилген туюнтмаларды ирети менен туура иштейбиз. Ар бир цифраны элементи менен жазганды унутпагыла. 2 орундуу сан 2 чакмакка жазыларын дагы эстейбиз. Бүгүнкү биздин өтүлгөн бөлүүнүн касиетин дагы колдонобуз балдар. Анда силерге ийгилик. Кийинки 669 номерде бизге белгисиз сандар берилген. Биринчи туюнтмада кайсыл санды 89-га бөлсөк 1ден тиет? Бөлүнүүчүн табат экенбиз. 58-ди кайсыл санга бөлсөк 1ден тиет? Бөлүүчүнү табабыз. 36 менен 36-нын тийиндиси канчага барабар? Бул жерде тиинди белгисиз. Номер 670. Бул суроого биз ооз-2 жооп берели. 15 балага 1ден кетирүү үчүн канча конфет керек болот бизге? Ойлонобуз дагы туура жооп беребиз. 671-ди дептерибизге жазабыз. Бул бизге берилген туюнтмалардан кемитүүгө карата 2 амал жаз деп тапшырма берилген. Биринчиси мен силерге үлгү катары иштеп берейин. 21 менен 6-нын суммасы 27-ге барабар. Бул туюнтмадан мен 2 амал жаздым. Суммадан биринчи кошулуучуну кемитсек, экинчи кошулуучу чыгат. Суммадан экинчи кошулуучуну кемитсек, биринчи кошулуучу чыгат. Мына ушундай кылып калгандарын дагы өзүңөр иштегиле балдар. Силерге үй тапшырма номер 672 жана 673. Бул үй тапшырмалар силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда кийинки сабактан жолукканча кош кыла балдар.